Значит, вот 2016 год. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд тарабынан санариптик технологияларды колдонуу менен маалыматтарды ачыкка чыгаруу боюнча өткөн жылы бир катар иштер аткарылды. Фонддун төрагасы Жылдызбек Исакулов 1991 жылдан бери чарбалык коомдордун сактоосунда турган мамлекеттик объекттердин тизмеси кайрадан каралып, каттоодон өткөрүлүп жатканын айтты. Фонд тарабынан социалдык инфраструктуралардын объекттерин башкаруу боюнча алгылыктуу иштер жүргүзүлдү. Атап айтсак, Бишкек шаары жана аймактардагы айрым мамлекеттик имараттар бошотулууда. Былтыр мындай аткарылган иш-чаралардын жыйынтыгында 12 мамлекеттик балабакчанын имараты кайтарылган. Ошондой эле өткөн жылдан баштап фондко караштуу мүлктөрдүн тизмеси электрондук түргө өткөрүлө баштады. Аукциондук борбор түзүлүп, электрондук соода аянтчасы ишке киргизилип жатат. Эми ижара жана сатуу келишимдери мурдагыдай тааныш-билиштердин кийлигишүүсү аркылуу чечилбестен, электрондук форматтагы аукциондор аркылуу түзүлөт. Электрондук порталда бир ай ошо имараттын же объекттин сүрөтү илинип турат. Ошону эл көрүп, анан ачык айкын бир күн атаандашат. 5 киши комиссия түзүп, мына фонддун ичинде эле ушул тааныш билиштерге берилген. Ошондой эле көп мөөнөткө берилип кеткендер. Азыр биз бардык областтарга ушу тиешелүү токтомду иштеп чыгып, эми мындан нары аукциондор бүтүн областта болот. Азыр бизде Нарым менен Талас калды. Ошолорду мына токтомго киргизип атабыз. Мындан тышкары Жылдызбек Исакулов белгилегендей, ижарага берилген аянттардын өлчөмү азайтылып көрсөтүлгөн учурлар да жок эмес. Эми жаап жашыруулардын болуусуна электрондук аукциондор жол бербейт. Токтомго биз жакшы нерсени киргиздик. Эгерде баланс кармоочу жана арендатордун ортосундагы келишим фонд аркылуу макулдашуудан өтпөсө, анда ал келишим негизсиз, мыйзамсыз деп жаздырдык. Бул деген эмнеге алып келет? Бирдиктүү реестрге алып келет. Биз бардыгын байкап, кайсы жерден эмне берилди, канчага берилди, баарын байкап, портал аркылуу элге жарыялайбыз. Жылдан жылга ижарадан түшкөн кирешелердин көлөмү өсүүдө. Жүргүзүлгөн анализге ылайык, электрондук аукциондордун жыйынтыгы боюнча 1 чарчы метрдин ижара акысы айына 319 сомду түздү. Башкача айтканда, дээрлик 69%га жогорулатылган. Жалпысынан ижарага берилген 42.700 чарчы метрден чогултулган каражаттар 2015 жылы 7 миллион сомду чамаласа, 2 жылдан соң бул сумма 111 миллион 400 миңге жеткен. Ал эми өткөн жылы бул көрсөткүч 191 миллион сомду түздү. Ал ортодо мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду мамлекеттик сатып алууларды жана конфискацияланган мүлктөрдү сатууну онлайн аукцион аркылуу жүргүзүүнү сунуштаганы жатат. Бул бюджеттин эсебин бир кыйла үнөмдөөгө шарт түзмөкчү. Мээрим Дүйшөнәлиева, Жантай Макенов, Пирамида.